Тарых сабагы 6 класс, тарых мугалими Жанышбек кызы Каныкей. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен биз тарых сабагын баштайбыз. Сабакты баштаардын алдында жагымдуу маанай түзүп алалы. Баарыңарды сабакка активдүү катышканга чакырам. Сабакты баштаардын алдында өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзөбүз. Балдар, биз өткөн сабакта кайсыл теманы өттүк эле? Азаматсыңар балдар, туура айттыңар. Өткөн сабакта Кыргыз мамлекетинин башкары түзүмү деген теманы өткөнбүз. Өтүлгөн тема боюнча суроолорго жооп беребиз. Биринчи, Кыргыз мамлекетинин башкары түзүмү тууралуу эмне билесиңер? Экинчи, Каган титулун кыргыздарда канчанчы кылымдан баштап колдонула баштаган? Үчүнчү, Кыргыз өлкөсүндө согуш жана тынчтык маселелерин ким чечкен? Туура жооп бердиңер балдар. Каган же мамлекет башчысы укуктук мамилелерди жөнгө салган өлкөдөгү эң жогорку бийликтин ээси болгон. Мамлекет башчысынын титулу Каган кыргыздарда 6-кылымдан баштап колдонула баштаган. Алык салыктын өлчөмүн белгилөө сыяктуу иштерди ошондой эле жогорку аскер башчысы катары согуш жана тынчтык маселелерин чечишкен. Кыргыз мамлекети аскердик типтеги мамлекет болгондуктан куралдуу күчтөргө өзгөчө көңүл бурган. Ар бир кыргыз жоокеринин мекенге болгон сезими күч, улуттук ар-намысы жогорку деңгээлде болгон. Калк башына кыйынчылык келип, караан түн түшкөндө ичкен ашын жерге коюп, Каган баштаган жоокерлер жан аябай салгылашкан. Элдин азаттыгы, урпактардын эртеңки келечеги үчүн күрөшүүгө белсенип, кам көрүшкөн. Абалга жараша ар бир доордун чыгаан баатырлары жаралган. Жалпы журт кеңешип, бычакка саптуусун, найзага ыктуусун, журт башын, мындайча айтканда, Каган кылып шайлап алышкан. Жоокерлер атайын топторго бөлүнүп, согуштук ыкмаларды үйрөнүшкөн. Ал учурда азыркыдай заманбап согуштук курал-жарактар жок болгондугуна байланыштуу бардыгы колго жасалган. Балдар, силер кандай ойлойсуңар? Биздин ата-бабаларыбыздын курал-жарактары кандай болгон жана эмнеден жасалган? Сурооңордун жообун туура же туура эместигин бүгүнкү темадан байкайсыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы Кыргыз жоокерлеринин куралдуу күчтөрү. Сабактын жүрүшүндө кыргыздардын куралдуу күчтөрү тууралуу маалымат аласыңар. Кыргыз жоокерлеринин курал-жарактары менен таанышасыңар. Сүрөттөрдүн негизинде кыргыз жоокерлерин сүрөттөп бересиңер. Сабактагы негизги түшүнүктөр. Балдар, экранга кунт коюп карагыла. Төмөнкү калкан, сангун, саадак, соот, чопкут сөздөрү силерге таанышпы? Бул сөздөрдү кандай түшүнөсүңөр? Анда биргеликте чечимелеп көрөлү. Калкан — коргонуучу куралдын бир түрү. Бекем жыгачтан жасалып, темир алкак менен бекитилген. Согушуп жаткан жоокердин сол колунда кармалып, аны ар кандай күтүлбөс соккулардан сактаган. Сангун — жоокерлерди жетектеген генерал. Саадак — жебе сала турган куржун. Соот — ичтен кийиле турган, денеге кынаптап катуу металлдан жасалган кийим. Чопкут — тон жоокер кийими. Ак кийизден кабатталып, арасында кум шыкалып тигилген. Согушка катышкан жоокерлер эр сайышка түшкөн баатырлар ок-найзадан сактаныш үчүн кийишкен. Балдар, жаңы сөздөрдү дептериңерге жазып алгыла. Кунт коюп, жаңы темага көңүлүбүздү бурабыз.
Кыргыздардын куралдуу күчтөрү. Түрк тилдүү элдер тарабынан жазылган эпитафияларда Кытай, Араб, Перс булактарында кыргыздардын куралдуу күчтөрү жөнүндө маалыматтар баяндалып, кыргыз жоокерлеринин күчү даңталат. Жоокерлер буттарына жумшак териден булатылган өтүк, кенен шым, көйнөк кийишкен. Алар чачын маңдайынын төбөсүнө чейин кырдырып, ар жагын өстүрүп, өрүп коюшкан. 7-10 кылымдардын аралыгында кыргыздардын армиясы негизинен атчан аскерлерден турган. Кыргыздардын атчан аскерлери 3кө бөлүнгөн. Аларды атай кетсек, биринчи оор куралданган аскерлер, экинчи орто куралданган аскерлер, үчүнчү жеңил куралданган аскерлер. Оор куралданган аскерлер соот кийип, алардын минген аттарынын тулкусу да тизесине чейин чөп-кут менен корголгон. Орто куралданган жоокерлер жылкынын жал койругунан токулган же кум ширетилген кийизден жасалган чөп-кут кийген. Жоокерлер узун салмактуу найзалар менен куралданган. Алардын калкандары бекем жыгачтан жасалып, темир алкак менен бекемделген. Чабуулга өткөндө жоокерлер калкандардын далысына асынып, бетме-бет чабышканда калканды сол колуна алган. Ар бир жоокерлердин сол капталында кындуу кылычы илинген. Кылыч түз жасалып, 2 мүйүздүү болгон. Ал эми жеңил куралданган жоокерлердин бөлүгү жаачылардан туруп, соот, чөп-кут кийген эмес. Негизги куралы алыска тие турган жаа болгон. Ар бир жоокерлердин жебе сала турган саадагы кооздолуп жасалып, оң капталында илинип жүргөн. Алар алыс аралыктан жаа тартып, душмандарды чөп чапкандай сулаткан. Ат адамдын канаты демекчи, байыртадан кыргыз эли аргымакта аздектеп, жоого минген аттардын жал койруктарын кооздоп кесип коюшкан. Жоокерлер ат жабдыктарын болушунча кооздогонго аракеттенишкен. Ат жабдыктарын кооздогон атайын зергерлер иштеген. Жоокерлерди сангундар, генералдар жетектеген. Ар бир кыргыз уулу эр жеткенде аскерге кызмат өтөөгө милдеттүү болгон. Кыргыздардын эр жеткен эркектери тынчтык учурунда аңчылыкка көп чыгып, согуш өнөрүнө машыгышкан. Кыргыз жигиттери биринчи чакырык менен аттанып, өзүнүн кошунуна кошулуп, салгылашууга же жортуулга чыгууга даяр турган. Араб, Перс булактарында кыргыздардын аялдары да эркектерден кем калышпаган жоокерлер экендиги, алар өзгөчө душман кол салган учурларда балдарын, үй-жайын коргоодо шамдагайлыгын, күчүн жана эрдигин көрсөтүшкөндүгү баяндалат. Кыргыздардын эр жүрөк аялдары аскерлер менен кошо жортуулга аттанып, баатыр мүнөздөрүн көрсөтүп, эркектерди жеңишке шыктандырганы жөнүндө да тарыхый баяндар бар. Мисалы айта кетсек, Курманжан датка, Жаңыл мырза, Кыз Сайкал, Каныкей өңдүү күчтүү айымдар тарых беттеринде алтын тамга менен басылып калган. Балдар, көрдүңөрбү? Биздин кыргыздардын куралдуу күчтөрү негизинен көпчүлүгү темирден, жыгачтан чабылып жасалган. Балдар, баарыңарга тема түшүнүктүү болдубу? Бүгүн биз силер менен кыргыз жоокерлеринин курал жарактары жөнүндө сөз кылдык. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жакса, анда өзүбүздү текшерип көрөлү. Эгерде сабак баарыңарга түшүнүктүү болсо, төмөнкү тесттин жообун таап, суроолорго жооп бергиле.
Азаматсыңар балдар. Тестти туура таптыңар. Кыргыздардын атчан аскерлери 3кө бөлүнгөн. Соот деген аскерди коргонуучу темирден кынапталып жасалган сырткы кийим. Жылкынын жал куйругунун токулган же кумуш иретилген кийден жасалган чопкутту кайсыл топтогу аскерлер кийген? 3-суроо. Эң туура балдар. Орто топтогу аскерлер кийген. 4. Кыргыз жоокерлери кандай куралданган? Найза, кылыч, жаа, калкан жана башка. Азаматсыңар балдар. Сангундар деген кимдер? Бул генералдар. Азаматсыңар балдар. Туура таптыңар. Үйгө тапшырма параграф 15. Кыргыздардын куралдуу күчтөрү окуп төмөнкү суроолорго жооп бергиле. 1. Байыркы кыргыз аскерлери колдонгон курал жарактары менен азыркы курал жарактарды салыштыргыла. 2. Сүрөттөр боюнча кыргыз жоокерлерин сүрөттөгүлө. 3. Кыргыздан чыккан эр жүрөк айымдары жөнүндө кошумча маалымат издегиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла балдар.